Программабызды улантабыз, достор, азыр болсо, жеңил жана оңой бат эле ушундай жашообузду гүлдөтөбүз. Аны кантип жасайбыз? Бизде бүгүн декоратор Зарина Тургунова конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келипсиз. Өтө кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Бул жакта сонун гүлдөрдү жасаган экенсиз, дагы жасайлы деп турабыз, Кантип оңой жана тез жашообузду гүлдөтөбүз же гүлдөрдү жасайбыз? Биринчи гүл баштаганда мондай төгөрөктөрдү даярдап алыш керек. Гүлдүн өзүнүн өлчөмүнө жараша кичинекей, чоң кылып жасайбыз. Ошондуктан азыр кичинекей гүл кылабыз. Ошон кичинекей эмени алып даярдайбыз. Мондай трафареттерди даярдап алабыз. Буну ар кандай кылса болот. Тоголок кылса болот, сүйрүү, мындай өзүңүз фантазияңыз жеткендей эле кыла бересиз. Мында мен мындай эки трафарет даярдадым. Бирөөсү экөө бири окшош, бири-бирине, анан кийин бирөөсү чоңураак, бирөө кичирээк. Анан кийин ортосунан мынтип кесип, клей менен мынтип чаптайбыз. Ошондо гүлдүн бариктерине окшоп калат, Келиңиз. Мына бу жерге клейди мынтип чаптайбыз. Анан кийин кайчы менен же болбосо клейдин мондайлары менен буякты ийип коюш керек. Биздики болсо мындай кылдык, бирөөсү бияк жак сыртты карайт, бирөөсү ичти карайт. Ошондо Чындап эле кээ бир күндөр ошондой болуп өтөт го. мынтебиз. Анан баягы башка жагына каратабыз. Демек, мен ойлоп атам, ушу декоратор болгондон, демек, ар кандай той топурларда жана дагы ушундай залдарды да коебуз го. Залдарды коостообуз. Коостойсуздар, Президиумдарды, фотозоналарды. Мына эми буякта даярlары бар. Чоңдорунан менде 6 штук. Ошондо мондай төгөрөккө клейтетебиз азыр. Бул биринчи сол жакка кылсак, анан кийин сразу оң жакка кылабыз, анткени баары бирдей болуш үчүн. Негизи биз болсо ысык клей менен колдонобуз мондайлар менен. Булар жакшы кармайт аябай. Ысык клей. Мындай пистолети менен. Сиз деле эметип көрсөңүз болот. Мен эми ушул нерсени туура эмес бузуп аламбы деп атам. Бирок клей менен жабыштырып берип турайын. Мына, жабыштырсаңыз болот. Бул жагына клей сүртүп Клейди турайын. сүртүп туруңуз. Андыктан, урматтуу достор, момдай кагаздарды аласыздар. Момдай кылып туруп өзүңүздөр кезесиздер, ар кандай түстө кыласыздар. Анан кийин момдай тегеректерди алдын ала жасап алат экенсиздер дагы, ошого кайра монтип туруп катарынан чаптап кете берет экенсиз. Биринчи оңго, анан кайра солго, Ой. Баары бир тегиз болуш үчүн бул кичиреги менен чоңурагын, кичирегин ортосуна кылабыз. Эми азыр айдананыкын чаптасак, гүлдүн биринчи бети даяр болот, Негизи ушундай чоң гүлдөрдү, могу гүл аябай көзүмө урунду да. Жасаш үчүн канча кагаз кетет? Бир батман кетет окшойт, же адам көп? Бир батман эмес, берге 7 батмандай кетет. Мынасыга, мындай көрүнүшү кичинекей көрүнөт. Бирок канча убакыт кетет? Буга буну кезишке, биринчи чийип алыш керек, анан кезиш керек, анан чогултуш керек. Бул бир эле гүлгө жок дегенде 1 саат кетет. Мынасыга. Андыктан үйдө эмне кылсам деп зеригип аткандар болсо, ушул нерсе менен жасап, үйүңүздөрдү кооздоп, гүлдөтүп алсаңыздар, сөзсүз түрдө баягы кирип келген адамга өзүңүздөргө жагымдуу маанай тартууларын эсиңиздерге салбасак дагы өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Андан кийин кичирээк гүлдөрдү чаптайбыз, Кичирээк гүлдөргө өттүк. Демек, бул ички бети. Ошондо могул ички бетиндей болуп калат окшойт. Мына мындай. Ал эми биздин студиябызга дагы ушундай Заринанын колунан жасалган ушундай сонун чоң гүлдөрдү дагы алып келишкен. Ага өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Студиябызда аябай чоң гүлдөр, дароо эле мындай адамдын маанайын дароо эле көтөрүп жиберет да. Ушул нерсе менен канчадан бери алектенип келатасыз? Алектенгениме көп деле убакыт болгон жок. Үйдө бала менен сиз айткандай отуруп зээриккенден башталган. Ошондон улам
бүгүнкү күндө бизнеске айланды. Мынасага. Андыктан урматтуу достор, бардыгыңыздар өзүңүздөргө жаккан, өзүңүздөр сүйгөн нерсе менен алектениңиздер, ошондо бардыгы жакшы болот. Ошол жаккан нерсени жумушка же болбосо бизнеске айлантып алсаңыздар, анда сиздер сөзсүз түрдө эң бактылуу, ийгиликтүү адамдардын катарын толуктайсыздар, ылайым эле ошондой болсун. Эми эмне кылабыз? Эми ортосуна мондай кагазды даярдап келгем атайын. Буну краска менен атайын боеп, кичине кооздоп, мынтип кагазды бүктөйбүз. Не до конца, получается. Аягына чейин, жарымына чейин. Мынтип анан кесип алабыз баарын, майдалап. Анан кийин мынтип клей менен клейтетебиз. Түз мондай клейтетсе болот, бияка чейин чоюп койсо болот. А биз болсо мынтип четке алып, кичине мынтип кооздоп коебуз. Ошондуктан буну анан кийин мындайда чогултса болот. Ичти көздөй, Ичти көздөй чогултсак болот, анан сыртты көздөй дагы чогултсак болот. Эми кимге кандай жагат? Ичти көздөй чабылтканда гүлдөр сыртка ачылат экен. Сыртка болгондо ичти көздөй. Ширелери болот го, демек ошол сыяктуу болуп калат экен. Биздин гүл кичинекей болгондуктан буну мынтип кесип коебуз. Кыскартабыз. Айдана үйрөнүп атасыңбы? Үйгө бар дагы жаса ушундай болуп. Үйдүн баарын ушундай алып жасап илип койсоң эң сонун көрүнөт деп мен 100% кепилдик бере алам. Себеби дегенде көргөндө эле дароо адамдар көңүлү бурулат экен. Бул нерсе көрсө мындай эң эле оңой жана жеңил. Ушундай гүлдөрдү жасаш үчүн болгону кагаз, анан кийин клей болду. Кайчы албетте. Башка эч нерсенин кажети жок. Андыктан достор, сиздер да үйдөн жасап көрсөңүздөр болот. Ошондуктан мен иш жагына кылсам, мондай ортосу даяр болду. Бул хоббинин аты оригами болсо керек, э? Жок, оригами эмес. Оригами башка түр болуп калат. Ал жасайт да фигуркаларды. Бул кагаздан кесип, баарын даярдап кылып коебуз. Мондай клей менен кылган өтө кандай айтса, оңой, бирок гүлдөр анча жакшы кармалбайт. Бирок мондай ысык клей менен кылыш керек. Ошондо баары жакшы, мындай өзүнүн формасына келип жакшы турат да. Ошондуктан мондай болуп калды. Анан муну горячий клей менен мындай клейтетип коебуз. Ортого отургузабыз. Ортого отургузабыз. Анан мондай гүл болуп калат. Анан мынтип керек болсо ачып коебуз. Мынтип басып. Күн чыкканда ачып коебуз. Кеч киргенде жаап коебуз. Ошентип койсок да болчу да, э? Ошондо табигый көрүнүш болот. Бул клей биз что-то кармабай жатат. Бирок анан кийин улантабыз, ысык клей менен чаптап коебуз. Мына ушундай нерселерди жасап койсоңуздар болот. Зарина айым, айтыңызчы. Bundan башка дагы башка материалдарды колдонуп ушундай гүлдөрдү жасаса болот. Кагаздан сырткары. Кагаздан сырткары бул албетте болот. Ал деген фоамиран, изолон, алардан да кылса болот. Алар булдан дагы жакшыраак. Бирок менимче кагаз түрүндө кылганда гүл сулуураак болот. Ал өзүнүн жандылыгга окшошураак болот. Объемдуу болот. Эң жакшысы соолубайт. Эң эч качан соолубайт. Болгону мындай чаң гана жүрүп коз. Демек, мунун бардыгы эң оңой жана эң бат болот. Рахмат, Зарина, сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Колуңузга береке. Ал эми ушундай бөбөктөрдүн болобу же болбосо чоң тойлор болобу, ушундай залдарды же болбосо тойканаларды ушундай кооздош керек болуп калса, сиздердин кызмат акыңыздар кандай болот? Баасы ар кандай болот. Гүлдөрдүн өздөрүнө жараша, материалына жараша, материалы кагаз болсо, кагазында түрлөрү болот, кымбаты болот, арзаны дагы болот, өңдөрүнө да жараша болот. Анткени биздин Кыргызстанда мен буну ишти баштаганда ушу проблемага жолугуп калдым. Чоң кагаздардын ар кандай өңдөрү жок экен. Өңдөрүн табыш кыйын да. Ошо анан кийин өзүнүн кыйынчылыгына жараша канча гүл болот, ушундай эме.
анын баарын сүйлөшүш керек экен Ооба, шашпай отуруп. ша- Каяктан табышса болот сизди? Менин Instagram баракчасынан тапсаңар болот. Эмне Paper Decor Бишкек. Декор Бишкек. Бумажный декор Бишкек деп тапсаңар болот. Азаматсыз, ошол жактан эми сизге кайрыла токшойбуз. Рахмат сизге. Силерге Келип рахмат. ыраазычылык билдиребиз. достор ушундай сонун бир гүлдү жасап койдук. Силерге көрүнүп жатса. Жасоо жол чындыгында оңой экен, Рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Колуңузга береке. Ар дайым ушундай жакшы гүлдөрдү жасай бериңиз. Урматтуу достор, сиздерге кызыктуу болду деп ишенебиз. Эгер чындап эле жаккан болсо, өзүңүздөр деле колдон үйдөн жасаңыздар, же болбосо бул жака адиске кайрылсаңыздар, үйүңүздөрдү ушундай кооздоп берет. Андыктан азыркы кийинки чыгарылыштарда көрүшөбүз. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Алыстабайбыз.